по проекту фонтан мурдата болгон, азырда фонтан болот, Мага эл бербейли, мен давит этип атат да. Жок, сиз Мен татап бүтүрүп алайын. турабыз. Эч ким сизди давит эткен жок. Наоборот, сизге мүмкүнчүлүк берип атабыз. А бирок эл туура эле критика кылат. Эл критика кылбаса, могул жерде 3 этаж, 5 этаж кылып жүрмөксүз. Так? Эл критика кылбаса, мына жолдорду азайтып, өзүңүзгө эле болмоксуз. Мына вопрос 2 этаж болду, всё сүйлөштүк. Не надо никаких вопросов. Фонтан жок болсалды деп атпайбы? Фонтан негизи ушу астында болот деп. Анда мындай экен же. Бул жерде по проекту фонтан мурдата болгон, азырда фонтан болот, Фонтан болот. Элдин баягы дем ала турган, мына гулять эте турган жерлери болот. Отургучтар жана бардыгы сонун болот. Туурабы? Баягы деген не? Олдпу не? Ол Бишкек. Кайсы жер? Ушул жер, Ол Бишкек деген ушул. Астыда. Асты. Не, асты го эми астын жасай бергиле кандай болсо. Биз муну хотя бы үстүн парада кылып алайлычы. Үстүн мен азыр мага эл бербейли, мен давит этип атат да. Жок, сизди Мен татап бүтүрүп алайын. турабыз. Сиз антип айтпа. Эми Нарматашев отур. Сизди давит этип атат деп айтсаңыз уят болот. Бүт мамлекет бардыгыбыз эң центральный көчөнү токтотуп коюп сизге мүмкүнчүлүк берип атабыз. Эч ким сизди давит эткен жок. Наоборот, сизге мүмкүнчүлүк берип атабыз. Мына биз бардык ушу предпринимательдер иштесин деп сиз колуңан келет дедиңиз, туурабы? Колуңан келсе жаса дедиңиз. Мына берип атабыз мүмкүнчүлүк. Эч ким давит эткен жок. А бирок эл туура эле критика кылат. Элдин критикасын биз угушубуз керек. Эл критика кылбаса, могул жерде 3 этаж, 5 этаж кылып жүрмөксүз. Так? Эл критика кылбаса, мына жолдорду азайтып, өзүңүзгө эле болмоксуз. Мына элдин критикасы деген ушул, туура эле. Мына сиз инвесторсуз, туурабы? Элдин баары менден да сурап атышат да. Укмуш чоң проект болуп атат, башка болуп атат. Бул Тулеев акчаны каяктан алып атат деп. Кредиттен алдым, мына кеп алдарыңызга текшертиңиз. Мына да, мен ошондо Бүт кредитке алдык. Бүт кредитке алдыңыз, молодец. Сизге эмне үчүн кредит берип атат банктар? Себеби сиз туруктуу инвесторсуз, туруктуу предпринимательсиз. Сизге банктар дагы ишенет, так? Жетекчилик дагы ишенип атат. Эл дагы ишениш керек ошон үчүнчү. Элди ишендириш үчүн сиз элдин каалагандай кылыңыз. Элге биринчи жаксын. Элге жакпаса зачем анын кереги бар? Сизге туурабы? Элге жага турган кылыңыз. Ошондон ошол алган кредиттериңиз туура пайдалансын. Анан эртең же ишиңиз бүтпөй, же кредитиңиз төлөй албай, же элге жакпай, же жетекчиликке жакпай, орто жолдо ит болбоңуз. Макулбу? Ошондон мына жерде мына баягы элибиз суранып аткан, эл жазып атат, айтып атат, баягы фонтан кылабыз деген жерлерди. Ушулар жакшылап фонтандардын проекти менен кылгыла. Министр строительства карап туруңуз, макулбу? Өзгөрүп кетпесин. Отургучтарын койгула, элге шарттарды түзгүлө. Бүт толго эл үчүн жасалыш керек да. Бул жер элге жасалбасачы, эл ыраазы болбосо, сиз никада ыраазы болбойсуз. Макулбу? Ошон үчүн элге ыраазычылыгын кылып, ошол эл проект менен түзгүлө. Сиз контроль этип турсаңыз, эми шаар биз Контролдо ойлойм. Себеби дегенде, эми сиз муну карабасаңыз, анан мен келип күндө келе албайм да. Жок. Проектин көтөрүп алам, колуңузга кармап алам. Кана кагазыңыз? Мына кагазыңыз кармап алам дагы. Ушу кагаз менен жасагам. Без никаких отклонений. Хорошо? Сүйлөштүкпү? Всё. Мунун только бир вопрос бар. Вопрос 2 этаж болду. Всё, сүйлөштүк. Не надо никаких вопросов.